Ауzu биллахи минеш-шайтанир-раджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Сахабалар салган чыйыр жол. Абдуррахман Рафат Аль-Баша. Которгон Бейшембек Бекешев. Баш сөз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Урматтуу мусулман бир туугандарым. Сахабалар тууралуу баян ислами адабияттын башкы булактарынын бири. Аны мусулман калкы нечен кылымдардан бери бүгүнкү тирүү инсандар сыяктуу аздектеп окуп үйрөнүп келе жатат. Көкүрөгүнө ыйман байырлаган ар бир момун бул баяндарды көзүнөн жаш чыкпай, боору еңшерилбей окуп уга албайт. Жүрөктөн чыккан иш жүрөккө жетет. Эгер 1,5 миң жыл илгерки кулк мүнөздөр менен жүрүм турумдар аруу элибизде дали кызуу колдоолор менен түшүнүүлөрдү таап жатса, демек биздин уучубуз деги эле кур эмес. Сахабалардан улуу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям тууралуу 100 миңдеген хадистер калган. Мына ошонун жыйындысынан пайгамбарыбыздын сүннөтү тутунган жолу аттуу исламдын ыйык Курандан кийинки эң абройлуу билим булагы түзүлгөн. Ишенимдүү булактан алынбаган хадис деп эсептелген эмес. Алгач аны пайгамбардан ким уккан, андан ким уккан болуп отуруп, хадис ташуучулардын дээрлик 10-15 мундук чынжыры аркылуу алар бизге жетип отурат. Эгер ошолордун бири эле такыба болбосо, же кайсы бир себеп менен ишенимсиз болсо, ал хадис жараксыз болуп, пайдалануудан чыгып калмак. Ошондуктан 14 кылымдан бери Курандын бир да үтүр чекитин, хадистердин бир да маанисин өзгөртпөгөн ислами билимдин баштапкы булактары аттуу керемет пайда болгон. Сахабалардын өздөрү тууралуу баяндар да ошол эле эрежедеги ошондой эле мектептин туундулары. Өңчө ишенимдүү булактар аркылуу уланып отуруп, аягы сириялык такыба жазуучу Абдуррахман Рафат Аль-Башанын даректүү баяндар жыйнагына айланган. Хадис ташуу эрежеси менен кыргыз элинин нечен кылымдарды караткан санжыра өнөрү жашаган. Санжыра айтаардын алдында санжырачылар: "О жараткан, оозубузга калпты сала көрбө, тилибизди жаңылта көрбө" деп Аллага жалынып ал башташкан. Ошондуктан 16 кылымдагы Мажмунат Таварих тарыхый булагындагы кыргыз санжырасы менен 20 кылымдын 70-80 жылдарында жашаган санжырачылардын айтканы коёндой окшош болгон. Өз ата тегин көтөрмөлөп, башкаларды басмырлап айткан санжыра, башкача айтканда манжыра, андан кийинки мезгилдеги ыймансыздыктын туындусу десек болор. Демек, атайлап калп айтпоо, жалган сүйлөбөө биздин тегибизде, каныбызда бар. Биздин ата-бабаларыбыз адилет жана баатыр болгон. Дайыма ыймансыздык, шылуундук, бетбактык жана чыккынчылык менен күрөшүп келген. Ошолордун курмандыгы болгон учурлары да канча. Анткени алар дин, пайгамбар жана сахабалар тууралуу маалыматка ээ болуп гана тим болбостон, жашоондугун сахабалардын жашоо тартибинде кылып өткөрүүгө аракет кылышкан. Сахабалар тууралуу баяндын биз үчүн баалуулугу да, зарылдыгы да ушудур. Белгилүү журналист, котормочу Бейшембек Бекешевдин окурмандарга сунушталып жаткан бул эмгеги талашсыз кызуу колдоого жана кеңири пайдаланууга татыктуу иш. Эң башкысы, орусчадан которулган бул эмгек арабча оригиналы менен дээрлик коёндой окшош десек жаңылбаспыз. Анан да китептин деги эле орусчадан которулгандай эмес экенин да айтып коюуга тийишпиз. Котормочуга жана сахабалар дүйнөсүн эне тилинде ачууга бел байлап жаткан окурмандарга ийгилик каалайм. Аллах Таала баарыбызга эки дүйнө жакшылыгын берсин. Бири кем дүйнө болбосо, Раматылык Бейшекем көз кубатын коротуп, которгон китебин колуна кармап, ары бери барактап, ары сыймыктуу, ары жоопкерчиликтүү ишине өз баасын берип, кемчилигине өкүнүп, туурасына кубанып, бакытка балкып отурмак эле. Бирок бакыттын бул көз ирмеми ал кишиге буйруган эмес экен. Ошентсе да мен ишенимдүү айта алам, Бейшекемдин мээнети текке кеткен жок. Ал мээнетинин дөөлөтүн бул дүйнөдө көрбөгөн менен акыретте сөзсүз көрөт. Балки мына ушул китеп Бейшекемдин сооп таразасында оор салмак болуп калаары ажап эмес. Китепти окуган ар бир окурман алакан жайып ал кишиге дуа кылаарына да шек санабаймын. Аллах Таала Бейшембек агайдын билип-билбей кылган күнөөлөрүн кечирип, акыретин абат кылсын. Китептин басылып чыгуусуна себеп болгондордун баарына Аллахтын жакшылыгы болсун. Абдушукур Нарматов, Кыргызстан Ислам университетинин ректору. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Саид ибн Амир Аль-Жумахи. Саид ибн Амир Алланы жана анын элчисин баардан жогору коюп, акырет жашоосун жердеги өмүр менен камсыз кылган адам. Тарыхчылардын сөзү. Саид ибн Амир Аль-Жумахи Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям пайгамбардын адилетсиздик менен туткундалган сахабалардын бири Хубайд ибн Адини жазалоого катышуу үчүн
Курайыш төбөлдөрүнүн чакыруусу менен Меккенин жанындагы Ат-Таним чөлкөмүнө жайылып келген миңдеген жаш жигиттердин катарында болгон. Кайрат күчү ашып ташып турган жаш Саид чогулгандардын эң алдыңкы сабында бараткан Абу Суфьян ибн Харб жана Сафван ибн Умайя сыяктуу Курайыш шейхтеринин катарына кирип алган. Ошондон улам ал колубуту кишенделип, аялдар менен балдар жолду катар ур токмокко алып, өлтүрүлүүчү жерине алып барган туткунду жакындан көргөн. Ошону менен алар пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассаламдан өч алып, Хубайбтын өлүмү менен Курайыш бутпарастарынын кунун толтурушмак эле. Жаалданган адамдар туткунду дарга даярдалган жерге алып келгенде, топтун арасынан сороюп бою чыккан узун бойлуу Саид ибн Абр аль-Жумахи Хубайбтын секиге чыкканына чейин көз салып турган. Аялдар менен балдардын ызы-чуусунун ичинен Саид анын өлүм алдында 2 рекет намаз окуп алууга уруксат бере аласыңарбы деген чечкиндүү жана токтоо үнүн эшиткен. Саид Хубайбтын Каабаны баштанып туруп кантип намаз окуганын карап туруп, бул ибадат кандай ажайып да кандай керемет деп суктанган. Андан соң Хубайб Курайыш төбөлдөрүнө бурулуп, калп айтсам Аллах турат. Силер мени өлүмдөн коркуп намазды атайла созуп жатат деп ойлобосун дебегенимде, мен дагы узагыраак окумакмын деп айтканын уккан Саид. Саид өз уруулаштары Хубайбты кантип тыткыга алып, дене мүчөлөрүн улуп-жулуп жатканын өз көзү менен көрүп турган. Алар Хубайбка жаалданып, сенин ордуңда Мухаммед болуп, өзүңдүн кутулуп чыгышыңды каалайт белең деп кыйкырышкан. Канжалаган Хубайб, калп айтсам Аллах турат. Мен үйүмдө балдарымдын арасында бейкапар олтуруп, Мухаммедке менин ордуна бир кыпындай тикене киргенин каалабайм деп жооп берген. Тигилердин кыжыры кайнап, өлтүргүлө муну, өлтүргүлө деп бакырышкан. Андан соң дардын секисинде турган Хубайб асманда карап, "О Аллах, булардын бирин да калтырбай бирден жок кылып, санын азайта көр" дегенге жарап, кылыч найзалардын сансыз жаратынан жан берген. Курайыштар Меккеге кайтып, андагы улам бир жаңы окуядан соң Хубайб да, анын өлүмү да унут болот. Ошентсе да эс тартып өсүп келаткан Саид ибн Амирдин эсинен Хубайбтын кейип-кепшири бир саамга да чыкпайт. Уктаса аны түшүндө көрүп, ойгоосунда кыялында бакчу. Анын дардын секисинде акыркы 2 рекет намазын эч камырабастан окуп жатканы көз алдына тартылып, Курайыштерге каршы Аллахтан жаза тилеген үнү кулагында жаңырып турчу. Саид өзүнө асмандан чагылганча учуп келип таш тийчүдөй кооптончу. Хубайб Саидти башта эч билбеген нерсеге үйрөттү. Аллага чыныгы жашоо адамдын Кудайга болгон ишеними экенин жана ушул ишеним үчүн өлүмдөн да кайра тартпаган жихад экенин үйрөттү. Кебелгис ишеним кереметтерди жаратып, мүмкүн эместей нерселерди да жасай ала турганын үйрөттү. Анан да Хубайб ага тарапкерлери ушунчалык сүйүп кадырлаган адам жөнөкөй бирөө эмес, асмандан жардам алып турган пайгамбар экенин үйрөттү. Мына ушинтип Аллах Саид ибн Амирдин көкүрөгүн ислам үчүн ачат. Ал чогулган топ элдин ортосуна туруп алып, Курайыштардын кылмыштары менен күнөөлөрүнө өзүнүн тиешеси жок экенин жарыя кылат. Ал ошондой эле мындан ары алардын бүт буркандарына да сыйынуудан баш тартып, Аллахтын динин кабыл алганын айтат. Мединага жер которуп келген Саид Алланын элчисинин, ага Алланын алкышы болсун, жанынан чыкпай аны менен бирге Хайбардын жанында салгылашка жана андан кийинки жүрүштөргө катышат. Асыл зат пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Саидге ыраазы болуу менен өз эгесине кеткенден кийин да ал эки халиф Абу Бакр менен Умардын радиаллаху анху колундагы курч кылычка айланат. Саид акырет жашоосун жердеги өмүрү менен камсыз кылган чыныгы мусулмандын ажайып жана эң көрүнүктүү үлгүсү болот. Алланын жакшылыктары менен сыйын ал бардык жан дүйнө жана көр тирилик керектөөлөрүнөн жогору койгон. Алланын элчисинин, ага Алланын алкышы болсун, эки халифа тең Саид ибн Амирдин чынчылдыгы менен такыбалыгын жакшы билишкен. Анын кеп кеңешин угушкан. Умар ибн Хаттаб халиф болоор менен Саид ага келип, "О Умар, сага адамдар менен мамиле жасоодо Алладан коркууну жана Алла менен мамиле жасоодо адамдардан коркпоону кеңеш кылам. Ошондой эле сөзүң менен ишиңдин ортосунда айырма болбосун демекмин. Анткени сөздүн жакшысы иши менен бекемделген эмеспи? О Умар, жүзүңдү Аллах сага ишин тапшырган жакынкы жана алыскы мусулмандарга бур. Өзүңө жана өз үйүңдөгүлөргө каалаганды аларга да каала. Дайыма жана бардык жерде кыйынчылыктан коркпой акыйкат бол жана Алла алдында бирөөнүн жаман сөзүнөн коркпо" деп айткан. Бул кимдин колунан келет, о Саид деп секирип кеткен Умар. Бул Аллах Мухаммеддин үммөтүнүн ишин жүргүзүүнү тапшырган сага окшогон адамдын колунан келет. Аны менен Алланын ортосунда эч ким жок деп жооп берген ал.
Умар ибн Хаттаб дароо эле Саидти жардамга чакырып, "О Саид, мен сени Хомустун калкына башкаруучу кылып дайындайм" деген. "О Умар, Алланын аты менен жалынып суранам, мени бузба жана азгырба" деп секирип кеткен Саид. Шабай сууган Умар, "Жакшылык көрбөгүлө силер. Менин мойнума бул ишти, халифалыкты илип коюп, анан тетир басып кетесиңер" дейт. "Бастырбайм сени тетири" деп Умар аны Хомустун башкаруучусу кылып дайындап салат да, "Сага кошумча тамак аш үлүшүн белгилеп берейинби" деп сурайт. Саид: "Аны мен эмне кылам, о момундардын өкүмдары? Коомдук казынадан алганым ансыз да өз керектөөмдөн ашат" деп жооп берип, Хомуска жөнөп кетет. Бир аз мезгил өтүп, момундардын өкүмдарына Хомустан ал ишенген бир нече киши келет. Ал тигилерден менден жардам алыш үчүн өз кедейлериңердин тизмесин түзүп бергиле деп суранат. Алып келинген тизменин ичинен Умар Саид ибн Амирдин атын көрүп, "Бул кайсы Саид ибн Амир" деп сурайт. "Бул кайсы Саид ибн Амир" деп сурайт. "Бул биздин эмир" дейт тигилер. "Силердин эмир кедейби" деп кайра сурайт Умар. "Аллахтын аты менен ант беребиз, анын очогунан түтүн чыкпай калганына көп күн болду" деп жооп беришет алар. Умар токтоно албай ыйлап жиберет. Көздөрүнөн куйулган жашы сакалын жууйт. 1000 динарды капчыкка салып берип мындай дейт: "Ага менин саламымды жеткиргиле да айткыла. Момундардын өкүмдары бул акчаны өз керектөөсүнө жумшасын" деди дегиле. Баргандар капчыкты алып Саидке келишет. Саид капчыктын ичиндеги динарды көрүп, баргандар капчыкты алып Саидке келишет. Саид капчыктын ичиндеги динарды көрүп, аны өзүнөн алыс түртүп, "Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. Чындыгында биз Аллахка таандыкпыз жана ага кайтып барабыз" деп айтат. Айтканда да ага бир бале болгондой же үйдөн бир жамандык чыккандай кылып айтат. Үрөйү учкан аялы ордунан тура калып, "Сага эмне болду, Саид? Эмне кабар келди? Момундардын өкүмдары каза болуп турбу" деп жиберет. "Андан да чоңураак иш болду" дейт Саид. "Мусулмандар согушта жеңилиптирби" деп дал болот аялы. "Андан алда канча чоңураак иш болду" дейт Саид. "Андан жаман кандай иш болмок эле" дейт аялы. "Мага көр тириликтин азгыргы келди. Менин үйүмө мени буза турган кутум кирди" деп жооп берет Саид. "Анда аны жок кылбайсыңбы" дейт аялы. Ал акча тууралуу али эч нерсе биле элек эле. "Ошентүүгө сен жардам бересиңби" деп сурайт Саид. "Ооба" дейт аялы. Саид динарларды майда капчыктарга бөлүштүрүп салып, кедей мусулмандарга таратырып жиберет. Мындан көп өтпөй Умар ибн Хаттаб, ага Аллах ыраазы болсун, калктын абалын өз көзү менен көрүп кетүү үчүн Шамга келет. Ал кичинекей Куфа деп аты кеңири тараган Хомуска келип токтойт. Анткени Хомустун калкы куфалыктар сыяктуу башкаруучулардын үстүнөн көп арызданышар эле. Ал алардан "Амириңер кандай киши экен" деп сурайт. Алар Умарга Саидтин биринен бири өткөн 4 ишин айтып арызданышат. Муну Азирети Умар өзү, ага Аллах ыраазы болсун, мындайча баяндайт. "Мен Саидти жана тиги адамдарды өзүмө чакырып, өзүм абдан ишенген, Саид тууралуу пикиримди өзгөртпөөнү Алладан тилеп отурдум. Ошентип адамдар өз амири менен алдыма келгенде, амириңердин эмнесине арызданып жатасыңар деп сурадым. Алар, амир бизге күн көтөрүлгүчө көрүнбөйт деп жооп беришти. Буга эмне дейсиң, Саид дедим мен. Ал азга унчукпай туруп, анан, калп айтсам Аллах турат. Мен бул тууралуу айткым келген жок эле. Эми зарыл болгон соң айтайын. Менин үйүмдө малай жок. Ошондуктан күндө таң эрте үй бүлөм үчүн камыр жууруп, анан ал ачыгыча күтүп отурам. Анан үйүмө нан жаап берип, жуунуп алып элге чыгам. Ага дагы кандай дооматыңар бар деп сурады дейт Умар. Тигилер, түнкүсүн эмирге эч ким жолуга албайт деп жооп беришет. Буга эмне дейсиң, Саид дейт. Бул тууралуу да айткым келчү эмес. Аллах турат, ошентсе да айтайын. Мен күндө адамдарга, түндү болсо кудуреттүү Аллахка ардайм деп жооп берет ал. Дагы эмне арызыңар бар дейт Азирети Умар. Айына бир күн ал таптакыр элге чыкпайт деп айтышат тигилер. Бул эмне үчүн, Саид дейт Азирети Умар. Менде малай жок, о момундардын амири. Үстүмдө кийип тургандан башка кийимим да жок. Айына бир жолу аны жууп, кургагыча күтүп отурам да, анан кечке жууп элге чыгам деп жооп берет ал. Саидке дагы кандай дооматыңар бар дейт Азирети Умар. Кээде ал эс үчүн жоготуп, кеңештин отурумуна катышпай калат дешет алар. Бул эмне деген сөз, Саид дейт Азирети Умар. Бутпарас кезимде мен Хубайб ибн Адийнин өлүмүнө күбө болгом деп жооп берет Саид. Курайыштар аны сенин ордуңда Мухаммед болуп калганын каалайт белең деп урт токмокко алганын, Хубайб болсо, калп айтсам Аллах турат, мен үйүмдө бала бакарам менен бейкабар отуруп, а менин ордумда Мухаммедке кыпындай тикене киришин да каалабайм деп жооп бергенин өз көзүм менен көргөм. Ошол күндү эстеген сайын, Хубайбка жардам бере албаганымды эстеген сайын,
Аллах мени бул үчүн кечирбейт деп ойлоп эс учумду жоготом. Муну уккан Умар кубанычын жашыра албай, Саид тууралуу оюмду өзгөртпөгөн Аллахка даңк деп жиберет. Андан соң өз керектөөсүнө жумшасын деп Саидке дагы 1000 динар акча жиберет. Акчаны аялы көрүп, Саидке муну бизге жөнөткөн Аллага даңк, азык-түлүк сатып алып малайчы алдачы дейт. Андан жакшыраак нерсени каалабайсыңбы дейт ал аялына. Ал эмне деп кубанып кетет аялы. Биз аны бизге ошонун баарын камсыз кылып берчүгө беребиз. Анткени биз баарынан да ошого муктаж эмеспизби деп жооп берет Саид. Ал ким деп сүйүнөт аялы. Бул акчаны биз Аллага жакшы насия үчүн беребиз дейт Саид. Албетте дейт аялы. Сенин жакшылыгың Алладан кайтсын. Саид акчаны ордунан турбай, олтурган жерине бөлүштүрүп, өз адамдарынын бирине тапшырып, бул акчаларды баланчанын жесирине, түкүнчөнүн жетимдерине, тигил уурунун үйсүздөрүнө, бул уурунун муктаждарына жеткирип бер дейт. Өзүнүн колунда жок туруп башкаларга жардам бергендердин бири Саид ибн Амр ал-Жумахиге Аллах разы болсун. Туфайн ибн Амр ад-Дауси: О Аллах, анын жакшы максаттарын ишке ашыруусуна жөндөмдүү белгилерди жөнөтө көр. Аллах элчисинин Туфайл үчүн дуасынан. Туфайл ибн Амр ад-Дауси исламга чейинки мезгилде Даус уруусунун жол башчысы, арабдардын белгилүү ак сөөк тукумунун өкүлү, жоомарттыгы жана айкөлдүгү менен аты чыккан адамдардын бири болгон. Анын тамак бышкан коломтосунун оту эч убакта өчкөн эмес жана үйүнүн эшиги ага кирүүнү каалагандар үчүн ар дайым ачык эле. Ал курсак ачка тамак берчү, корккондордун көңүлүн көтөрчү, жардам сураганды кыжаалаттан чыгарчу. Ошол эле учурда Туфайл акылдуу, билгес, сыпайы жана билимдүү адам, керемет күчү бар, жакшы жана куч сөзүнүн кадырын билген, өтө сезимтал, таланттуу акында болгон. Туфайл Тихамадагы өз элинин конушунан Меккени карай жол тартат. Ал учурда алсыздат пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам менен кудайсыз Курайштардын ортосунда күрөш жүрүп жаткан. Эки тарап тең өздөрүнүн тарапкерлерин тартып, пикирлештер менен жардамчылардын санын көбөйтүү менен алек болгон. Ушул шартта Аллахнын элчиси саллаллаху алейхи вассалам элди өз кудайына чакырып, болгон куралы ишеним менен чындык эле. Кудайсыз Курайштар пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын чакырыгына каршылык көрсөтүп, мүмкүн болгон куралдын баарын колдонуп, адамдарды андан кайт кылууга аракет жасашкан. Туфайл бул күрөшкө эч даярдыксыз жана максатсыз аралашып калганын сезет. Меккеге ал ушул максат менен келген эмес эле. Анткени буга чейин анын Мухаммеддин да саллаллаху алейхи вассалам Курайштардын да иштеринен кабары жок болчу. Ушундан улам Туфайл ибн Амр ад-Дауси эстен кеткис бир окуяга дуушар болот. Ал ушунчалык кызык да, таң калыштуу да. Аны Туфайл мындайча баяндайт. Меккеге келерим менен мени көрө салган Курайш төөлдөрү дароо жетип келип, чоң урмат сый менен каршы алып, өздөрүнүн эң жакшы деген үйүнө алып барып жайгаштырышты. Андан соң мага жолугууга Курайштардын төөлдөрү менен карыялар келишти. О Туфайл, сен биздин өлкөгө келипсиң. Өзүң пайгамбармын деп жарыялаган бул адам биздин иштин кана байрамын чыгарды. Үй бүлөлөрүбүздү бузду, элибизди бөлүп жарды. Биз сен элиң да биздин кейпибизди кийесиңер деп коркуп жатабыз. Аны менен сүйлөшпө жана сөзүн укпа. Чынында эле анын сөздөрүндө баш тегеретме бардай. Атадан баланы, бир тууганды, эринен аялын ажыратат дешти. Туфайл сөзүн андан ары улайт. Калп айтсам Аллах турат. Алар мага ал тууралуу түрү укмуш нерселердин баарын айтып, өзүм үчүн да, элим үчүн да келер балелерди саймендирип, жүрөгүмдүн үчүн алды. Аягында мен ага деги эле жакын жолобоону, сүйлөшүп да койбоону, сөзүн да укпоону чечтим. Ошентип эртең менен Каабаны айланып, ибадат кылганы, анын биз сыйынып зыярат кылчу бут буркандарынан жакшылык сураганы барганымда, Мухаммеддин сөзү угулуп калбасын деп кулагыма кебес тыгып алдым. Ошентсе да ыйык жакка келери менен Каабанын жанында намаз окуп турган Мухаммедди көрдүм. Ал Аллага биз сыяктуу эмес, бизден башкача сыйынып жатты. Анын турпаты менин өзүнө тартып, ибадаты тим эле укмуш көрүндү. Ага кантип жакында олтуруп, жанына барып калганымды билбей калдым. Алланын амири менен анын айткандарынын бир бөлүгү кулагыма кирди. Мен укмуш сөздөрдү уктум. Анан өзүм, о жакшылык көрбөгөн Туфайл, сен акыл эси бар, баамчыл акынсың, жаманды жакшыдан айырмалай аласың. Бул адамдын айткандарын укканга сага эмне жолтоо болуп жатат? Эгер анын сөздөрүндө жакшылык болсо кабыл алып, жамандык болсо укпай койбойсуңбу дегенге жарадым. Туфайл баянын улантты. Мен ал жерде Алланын элчиси үйүнө кеткенге чейин болдум да, анан анын артынан жөнөдүм. Ал үйүнө киргенде мен кошо кирип, о Мухаммед, сенин элиңдин кишилери
Мага сен тууралуу эмнени гана айтышкан жок. Калп айтсам, Аллах турат. Алар мени сенин сөзүңдү укпаш үчүн кулагыма кебес тыгып алганга чейин коркутууга жарашты. Ошентсе да, сенин сөздөрүңдүн бир бөлүгү кулагыма киришин Аллах туура көрүп, ал уккандарым мага укмуштай керемет сезилди. Өз диниң тууралуу айтып берчи мага дедим. Ал мага ислам тууралуу кеп салып, Ихлас жана Фалак сүрөлөрүн окуп берди. Калп айтсам, Аллах турат. Мен эч убакта аныкынан жакшы сөздөрдү уккан эмесмин да, аныкынан адилет ишти жолуктурган эмесмин. Андан соң мен ага колумду сунуп, Аллахтан башка кудай жок деп, Мухаммед анын элчиси экенине күбөлүк береримди айттым. Мен исламды мына ушинтип кабыл алгам. Туфайыл сүйлөп жатты. Ушундан соң бир аз убакыт Меккеде болуп, исламдын негиздерин үйрөнүп, Курандын үзүндүлөрүн жаттадым. Элиме кайтып кеткени жатып, о Алладын элчиси, мага бир уруу эл башы ет. Барган соң аларды да исламга чакырам. Сен Аллахтан сурачы, ал мага менин ишимдин ийгилиги үчүн элиме барганда белги жиберсин дедим. Аллахтын элчиси кубанып кетти. О Аллах, буга белги жөнөтө көр деди ал. Элиме кайтып келатып, алардын турак жайына жакын жердеги тоого жеткенимде, көздөрүмдөн шамга окшоп от күйүп калганын байкап сүйүнүп кетип, о Аллах, менин бетимден от чыгарба, аны адамдар мен алардын дининен кайтканым үчүн жаза экен деп түшүнбөсүн деп сурандым. Жарык менин камчымдын учуна барып жайгашты. Эл болсо менин камчымда чырак илим турат деп ойлошту. Мен ал арада тоонун тик бети менен алар жашаган түзгө түшүп бараткам. Паста мени карыган атам тосуп чыкты. Мен атама, нары кет ата, мен азыр сеники эмесмин, сен болсо меники эмессиң дедим. Эмне болуп кетти уулум деп таңданды атам. Мен исламды кабыл алып, Мухаммеддин динин тутундум дедим мен. Болуптур уулум, сенин диниң менин диним деди атам. Барып жуунуп, таза кийинип кел, анан сага үйрөнүп келгенимди үйрөтөм дедим мен. Атам жуунуп, тазаланып келди. Мен ага ислам тууралуу айтып бердим. Ал аны кабыл алды. Анан мага аялым келди. Мен ага да нары кет, мен сенин эриң эмесмин, сен менин аялым эмессиң дедим. Ал чоочуп кетти. Эмнеге ботом? Сен үчүн ата энем садага. Экөөбүздү ислам ажыратты. Мен аны кабыл алып Мухаммеддин динин туттум дедим мен. Сенин диниң менин диним деди аялым. Барып Зуаш шаранын суусунан жуунуп кел дедим мен. Сен үчүн ата энем садага, ошентсе да Зуаш шараны кесип этип балдарыңа тийип жүрбөсүн деп кыжалат болду ал. Зуаш шараң менен кошулуп жерге кирип кет деп кыйкырып жибердим мен. Элден окчунураак барып жуунуп кел деп жатам сага. Ал таш молонун зыяны сага кенедей да тийбейт. Аялым ал жакка барып жуунуп келди. Мен ага ислам тууралуу айтып берсем, ал да аны кабыл алды. Андан соң бүтүндөй Даус уруусунан исламга чакыра баштадым. Бирок исламды биринчи болуп кабыл алган Абу Хурайрадан башкасы кетенчиктеп туруп алышты. Туфайл баянын улантты. Мен Меккеге Алланын элчисине Абу Хурайра менен келдим. Пайгамбар эмне жаңылык Туфайл деп сурады. Адамдардын жүрөгүн чындык өткүз чел каптап калыптыр. Алардын кудайсыздыгы өтө күчтүү. Даус уруусунда бузукулук менен эң баштык ашынган дедим мен. Аллахтын элчиси ордунан туруп даарат алып намаз окуду да колдорун асманга көтөрүп дуа кыла баштады. Туфайл сөзүн улантты. Мен анын мындай турпатын көрүп, ал Аллахтан менин элиме бале сурап, кыргын кылабы деп коркуп кеттим. О шорду элим деп жибердим. Бирок Аллахтын элчиси, о Аллах, Даус уруусун түз жолго сала көр. О Аллах, Даус уруусун түз жолго сала көр. О Аллах, Даус уруусун түз жолго сала көр деп дуа кылып жатты. Андан соң пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ага кайрылып, элиңе кайра барып, жумшак мамиле жаса да исламга чакыр деди. Туфайл баяндап жатты. Даус уруусуна кайтып келген соң, мен элдин баарын Алланын элчиси Мединага жер которгонго чейин исламга чакыра бердим. Бадырдын, Ухуддун жана аңдын жанындагы салгылашуулар өттү. Ошондон кийин мен Даус уруусунун исламды чын дилинен кабыл алган 80 үй бүлөсү менен пайгамбарга келдим. Алланын элчиси бизге аябай сүйүнүп, Хайбардын жанындагы салгылашууда түшкөн олжодон башка мусулмандар менен катар тең бөлүп берди. Биз андан, о Алланын элчиси, өзүң жасаган жүрүштөрдүн баарында бизди оң канатын кылып ал, биздин уран такуа мабрур болуп калсын деп сурандык. Туфайл сөзүн улантты. Акыры Аллах бизди Меккеге да алып келди. Мен дайыма Алланын элчисинин жанында жүрдүм. Ошондо мен андан, о Алланын элчиси, мени Амир ибн Хамама уруусунун бурканы Зулкафайнды өрттөөгө жөнөтчү деп сурандым. Туфайл пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын уруксатын алып, өз элинен куралган чакан тобу менен бурканга карай жөнөйдү. Ал бурканды өрттөөгө камылга көрүп жатканда, ал жерге Зулкафайнга тийишкени үчүн Туфайлга чагылган тийип өлөт деп күткөн аялдар, эркектер жана балдар чогулуп калат.
Ошентсе да Туфайл бурканга ага сыйынып жаткандарды каратып туруп от коет. От жалындап, Туфайл куюлуштуруп кыйкырып кирет. О Зулкафайн, мен сага кул эмесмин. Биз сенден мурда туулганбыз. Мен сенин жүрөгүңө от койдум. Жалын жыгач бурканды жеп тынып, аны менен кошо Даус уруусунун бутпарастыгы да биротоло күйүп жок болот. Алардын баары исламды кабыл алышып, жакшы мусулмандардан болуп калышат. Андан кийин да Туфайл ибн Амр ад-Дауси Алланын элчисинин ага Алланын алкышы болсун, Алла өзүнө алып кеткиче анын жанынан карыш чыкпай бирге жүрөт. Качан Алланын элчисинин ага Алланын алкышы болсун, Абу Бакр радиаллаху анху халиф болуп калганда Туфайл өзүнүн уулу менен Алланын элчисинин саллаллаху алейхи вассаламдын халифине ант берип баш ийет. Качан дин саткындары менен согуш башталганда, Туфайл уулу Амр менен жалган пайгамбар Мусайлимага каршы көтөрүлгөн мусулман колунун алдыңкы сабында болот. Ямамага бараткан жолдо Туфайл түш көрүп жолдошторуна "Мен көргөн түштү жооп бергилечи" деп кайрылат. Алар "Эмне көрдүң" деп сурашат. Туфайл болсо "Мен түшүмдө өзүмдү чачым кырылып калганын көрдүм. Оозуман болсо бир чымчык учуп чыгып кетти. Кайсы бир аял менин курсагынын ичине салып алды. А уулум Амр болсо болгон үнү менен мени чакырып жатты. Бирок ал экөөбүздүн ортобузда тоскоол бар эле" деп айтып берет. Тигилер "Бул жакшылыкка болсо керек" дешет. Туфайл минтип улантат. "Калп айтсам Аллах турат. Мен муну мындайча жорудум. Менин кырылган башым ал кесилет" дегенди билдирет. Оозуман учкан чымчык ал менин жаным. Мени курсагына салып алган аял ал мени бооруна алган кара жер. Мен шейит болуп өлөм деп ойлойм. Мени издеген уулум болсо ал согуш талаасында мени күткөн ажалды издеп жүргөнү. Ошентсе да Алла буйрса ал кечирээк курман болот. Ямама жортуунун согуш аракеттери учурунда Алла элчисинин саллаллаху алейхи вассалам Майдан талаасында жан кыюуну көксөгөн эң көрүнүктүү сахабасы Туфайл ибн Амр ад-Дауси керемет эрдик жана баатырдык менен салгылаштардын биринде курман болот. Анын уулу Амр согуштарды баатырдык менен салгылашып жүрүп, оор жарадар болуп, оң колунун башынан ажырайт. Андан соң Ямама жерине атасы менен колун калтырып, Мединага келет. Азирети Халиф Умар ибн Хаттаб радиаллаху анхунун заманында күндөрдүн биринде ага Амир ибн Туфайл келет. Фарук баш болгон топко тамак алып келишет. Фарук баарын дасторконго чакырат. Амр болсо ордунда олтура берет. Фарук андан "Сага эмне болду? Колуңан уялып эл менен олтургуң келбей жатат го" деп сурайт. "Ооба момундардын өкүмдары" дейт Амр. Халиф безге сайгандай бек айтат. "Калп айтсам Аллах турат. Сен келип кесилген колуң менен тамакты аралаштырмайын, мен ос тийбейм. Калп десем Аллах турат. Биздин арабызда бир мүчөсү эртелеп бейишке чыккан сенден башка эч кимибиз жок." Согуш талаасында шейит болуп көз жумуу тилеги атасы курман болгондон кийин Амирден да кеткен эмес. Ярмуктун жанындагы салгылашта Амир жоокерлердин алдыңкы катарында болуп, атасы сыяктуу шейит болуп, жан бергиче баатырдык менен салгылаша берген. Согушта шейит болгон жана шейиттин атасы болгон Туфайл ибн Амр ад-Даусиге Аллах ыраазы болсун. Абдуллах ибн Хузафа ас-Сахми. Ар бир мусулман Абдуллах ибн Хузафанын башын өбүүгө милдеттүү жана муну биринчи болуп мен жасайм. Умар ибн Хаттаб. Бул баяндын каарманы Аллах элчисинин ага Алланын алкышы болсун, сахабалардын бири Абдуллах ибн Хузайфа ас-Сахми болуп саналат. Албетте Абдулла ибн Хузайфага чейинки миллиондогон арабтар сыяктуу эле анын аты да тарыхта ың-жыңы жок белгисиз калышы мүмкүн эле. Ошентсе да улуу ислам ага жер жүзүнүн эң чоң эки башкаруучусу Персия падышасы менен Византия императору менен жолугушууга мүмкүндүк берген. Бул жолугушуулардын экөө тең адамдардын эсинде сакталып калган маанилүү окуялар болгон жана жалпы тарыхтын алтын барактарына түбөлүккө жазылып калган. Абдулланын Персия хосрою менен жолугушуусу хижраттын 6-жылында болуп өтөт. Анда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн сахабаларынын тобун ислам динин кабыл алуу чакырыгы менен кат жолдоп чет элдик падышаларга жөнөтүү тууралуу чечим кабыл алган эле. Бирок Аллах элчиси саллаллаху алейхи вассалам бул тапшырманы коркунучтуу жагындагы эң жакшы сезген. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өкүлдөрү арабтар буга чейин эч мамилеси болбогон алыскы жана тааныш эмес өлкөлөргө барууга тийиш болгон. Алар ал өлкөлөрдүн тилдерин да билишкен эмес жана алардын башкаруучуларынын кулк мүнөздөрү да тууралуу кабары жок эле. Анын үстүнө алар ал өлкөлөрдүн башкаруучуларын өз дининен, күч-кубатынан жана бийлигинен баш тартууга, жакынкы убакка чейин эле алардан көз каранды болгон элдин динин кабыл алууга чакырууга тийиш болчу. Бул абдан оор милдет болгон. Мындай тобокелчилик ушунчалык коркунучтуу иш болгондуктан андай тапшырма менен жөнөгөн адам түз эле өлүмгө жөнөтүлгөн деп, ал эми өлбөй келгени кайрадан тирилди деп эсептелген.
Ошондуктан Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам өз сахабаларын чогултуп атайын кайрылуу жасаган. Алды менен ал Аллага мактоолор менен даңтоолорду айтып, келимени кайталап, андан соң ошентип мен силердин айрымдарыңарды чет элдик падышалар менен башкачуларга жөнөтөйүн деп жатам. Исраил уулдары Иса ибн Мариямды укпай койгонсуп, силер да мени укпай коюп жүрбөгүлө деп айтат. Аллах элчисинин саллаллаху алейхи вассалам сахабалары: "О Аллахтын элчиси, биз сен эмне десең баарын аткарууга даярбыз. Ошондуктан бизди кайда кааласаң ошол жакка жөнөт" деп жооп беришет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өз катын арабтардын жана чет өлкөлөрдүн башкаруучуларына жеткирүү үчүн сахабалардын 6 тандап алат. Ал 6 бири Абдуллах ибн Хузайфа ас-Сахми болот. Ага пайгамбардын, ага Аллахтын алкышы болсун, катын Персия Хосроюна жеткирүү тапшырылат. Алыскы жолго чыгаарда Абдуллах ибн Хузайфа аялы жана уулу менен коштошуп, уч кыйырсыз тоолор менен түздөрдү кезип жөнөп кетет. Аны коштогон Аллахтан башка эч ким жок эле. Акыры Персия аймагына жетип, падышага алып барууну суранат. Ак сарайдын эшик агаларына иштин жайын түшүндүрүп, падышанын өзү үчүн кат алып келгенин айтат. Андан соң Хосрой Ак сарайда атан жолугушуу үчүн жакшылап жасалгылоого буйрук берип, такты өргөөсүнө Персия төөлдөрүн жыйдырып алып, ошондон кийин гана Абдуллах ибн Хузайфага падышага кирүүгө уруксат берет. Абдуллах ибн Хузайфа Персия өкүмдарына жука көйнөкчөн, сыртынан калың кезе менен тигилген чапан жамынып кирет. Анын кийиминен бедуин арабтын жөнөкөйлүгү көрүнүп турган. Ошон менен катар ал падыша өргөөсүнө келишкен бою, төрдү тикке караган жүзү, какайган турпаты менен ишенимдүү кадам коет. Анын келбетинен исламдын күч кубаты сезилип, көкүрөгү болсо өз динине болгон сыймыкка толгон эле. Абдулла жакындап калганда, Хосрой жанындагылардын бирине анын колундагыны алууну ишара кылат. Абдуллах болсо: "Жок, болбойт. Аллахтын элчиси мага катты сенин өз колуңа тапшырууну буйруган. Мен Алла элчисинин буйругун аткарбай кое албайм" деп каршы болот. Хосрой өз адамдарына: "Аны тим койгула, мага өзү келсин" дейт. Абдуллах Хосройго келип, катты анын колуна берет. Хосрой хиралык араб катчысын чакыртып, катты ачып окууга буйрук кылат. Катта: "Айкөл, жоомарт бир Аллахтын аты менен баштаймын. Аллахтын элчиси Мухаммедтен Хосройго, Персия падышасына, туура жолго түшкөндөрдүн үйүнө тынччылык болсун" деп башталган эле. Мындай сөздөрдү угары менен Хосройдун көкүрөгү мыжылып, бети кызарып, күрөө тамыры көбөп чыкты. Хосройдун кыжырын Аллах элчисинин, ага Алланын алкышы болсун, катты биринчи кезекте өз атын эскерүү менен баштаганын кайнатат. Персия падышасы каттын калганын окутпай катчынын колунан жулуп алып, бөлүп жыртып салат да: "Мага ал кантип ушинтип кайрылууга батынды? Ал менин кулум эмес беле?" деп кыйкырып өкүрө баштайт. Анан ал Абдулланы сыртка чыгарып салууну буйруп, буйрук аткарылат. Сыртка чыккан Абдуллах ибн Хузайфа Хосрой аны өлтүртөр бекен же тим коер бекен деп ойлонуп жатты. Ошентсе да ал: "Эми мага баары бир. Эң башкысы Аллах элчисинин тапшырмасын аткардым" деп каниет кылат. Анан тигилер аяк башын таппай жатканда төбөсүнө мине салып, Мединаны көздөй тыз коет. Хосрой өзүнө келип Абдулланы алып келүүгө буйрук кылганда ал жок болуп чыкты. Издөө салышса, аягы сууп калыптыр. Арабияга кетчү жолдорду куугун салып жетпей калышат. Абдуллах пайгамбарга келип, Хосрой менен эмне болгонун, анын кантип катты жыртып салганын айтып берет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Аллах анын падышалыгын жыртып салды деген гана сөздү айтат. Хосрой болсо өзүнүн Йемендеги башкаруучусу Базанга кат жазып, Хижазда пайда болгон бул адамга 2 балбаныңды жөнөтүп, аны мага байлатып кел деп буйрук берет. Базан өзүнүн эң мыкты деген 2 балбанын пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга жөнөтүп, колдоруна Йемендеги Персия башкаруучусу ага булар менен бирге токтоосуз Хосройго барууга буйрук берет деген катын берет. Ал ошондой эле өз кишилерине пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам тууралуу, анын дини тууралуу бардыгын иликтеп билип, келип айтып берүүнү тапшырат. Жөнөтүлгөндөр башкаруучунун буйругун токтоосуз аткарууга киришип, тез арада Таифке келишет. Анда алар Курайш көпөстөрүн таап алып, Мухаммед, ага Аллахтын алкышы болсун, тууралуу сураштыра башташат. Тигилер алы Ясрибде экенин айтышат. Сүйүнгөн көпөстөр Меккеге жетип: "Сүйүнчү, Хосрой Мухаммеддин артынан түшүптүр. Ал силерди эми анын балесинен куткарат" деп Курайштерди куттукташат. Ал арада 2 чабарманда Мадинага жетип, пайгамбарды саллаллаху алейхи вассаламды тез эле таап алып, ага Базандын катын тапшырат. Ага кошумча минтип айтышат. Падышалардын падышасы, биздин өкүмдар Базанга кат жазып, сага киши жиберип, өзүнүн алдына алып келүүнү буйрду.
Биз ошон үчүн сени Хосройго алып кетели деп келдик. Эгер сен макул болсоң, биз аны Хосройго айтсак, ал сага жамандык кылбайт. Эгер баш тартсаң, анда Хосройдун сенин элиңди да жок кылып коюуга жарай турган күч кубаты бар экенин айтып отуруунун кажети жок. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам тигилерди карап жылмайып туруп, азыр барып токтогон жериңерге эс алгыла да мага эртең келгиле дейт. Чабармандар эртесинде пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга кайтып келишип, сен биз менен Хосройго жолугууга бармак болдуңбу деп сурашат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам аларга: "Силер эми Хосройго жолукпайсыңар. Аллах аны өз уулу Ширавейктин колу менен баланча айдын түкүнчө күнүндө өлтүрүп койду" деп жооп берет. Эки чабарман тең ооздору ачылып, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды карап калышат да: "Сен эмне деп жатканыңды түшүнөсүңбү?" деп кыйкырышат. "Биз базанга ушинтип жазып жиберелиби?" "Ооба" дейт пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. "Анан да базанга айтып баргыла: менин диним Хосройдун падышачылыгы жеткен жердин баарына жетет. Эгер ал исламды кабыл алса, мен ага азыркы кол алдындагы бийликтин баарын берип, өз элинин өкүмдары кылып дайындайм." Аллахтын элчисинен ага Алланын алкышы болсу кеткенден кийин эки чабарман базанга барып эмне болгонун айтып беришет. Базан баарын уккан соң: "Эгерде Мухаммеддин айткандары чын болсо, анда ал пайгамбар. Эгер андай болбосо, анда аны эмне кылышты чечебиз" дейт. Көп өтпөй Базан Ширавейктен мындай мазмундагы кат алат: "Ошентип, мен сага Хосройду өлтүргөнүмдү билдиремин. Муну мен биздин эл үчүн өч алуу максатында гана жасадым. Хосрой чектен чыгып, эң жакшы, эң көрүнүктүү адамдарды өлтүрүп, адамдарды күң кылып, элдин байлыгын менчиктеген. Менин катымды аларың менен өз букараларыңды мага баш ийүүгө милдеттендир." Базан Ширавейктин катын окуп бүтүп, нары жылдырып коет да ислам динин кабыл алганын жарыя кылат. Ислам дини аны менен кошо ошол кезде Йеменде жүргөн бардык перстер кабыл алат. Ислам динин аны менен кошо ошол кезде Йеменде жүргөн бардык перстер кабыл алат. Абдуллах ибн Хузайфанын Хосрой менен Персия падышасы менен жолугушуу баяны ушундай. Анын Византия императору менен жолугушуусу кандай болгон? Эми ага көңүл буралы. Император менен болгон ал жолугушуу халиф Умар ибн Хаттаб радиаллаху анхунун мезгилинде болот. Бул эң кызык жана эң сонун окуялардын бири тууралуу баян. Хижранын 19-жылында Умар ибн Хаттаб, ага Аллах ыраазы болсун, византиялыктар менен согушуу үчүн кол жөнөтүп, анын ичинде Абдуллах ибн Хузайфа Сахми да болот. Византиянын улуу императорунун мусулман аскерлери келатканы тууралуу, алардын бекем диний ишениминин кебилбестиги, Аллах жана анын элчиси үчүн жандарын аябастыгы тууралуу кабарлашат. Император өзүнүн аскер башчыларына эгер мусулмандардын бири колго түшүп калса, ага ыдык көрсөтпөстөн туруп өзүнө тирүү алып келүүсүн буйрат. Аллахтын каалоосу менен ошол туткун дал Абдуллах ибн Хузайфа Сахми болуп калат. Алар аны өз императоруна алып барышып: "Бул адам Мухаммеддин эң алгачкы сахабаларынын бири экен. Бизге туткунга түшүп, эми сага алып келдик" дешет. Византия императору Абдуллах ибн Хузайфаны көпкө чейин тигилип тиктеп карап отуруп, анан жымжырттыкты биринчи болуп бузуп: "Мен сага бир сунуш айтайын" дейт. "Эмне сунуш?" деп сурайт Абдуллах. "Мен сага христиан динин кабыл алууну сунуш кылам" дейт император. "Эгер макул болсоң, сени каалаган жагыңа коюп жиберем. Анан да эң чоң урмат сыйга бөлөнөсүң." "Ошентсең башка мусулман туткундарды да бошотосуңбу?" дейт Абдуллах. "Ооба, ошентсең башка мусулман туткундарды да бошотом" деп жооп берет император. "Аллахтын душмандарынын биринин төбөсүнөн өпкөнүм үчүн ал мени да, башка мусулман туткундарды да бошотсо, анда мындан мага эмне күнөө болот эле" деп ойлойт ал өз ичинен. Ошентип Абдуллах эңкейип императордун башынан өбөт. Византия өкүмдары болсо Абдуллага кошуп бардык мусулман туткундарды бошотуп жиберет. Абдуллах ибн Хузайфа Умар ибн Хаттаб радиаллаху анхуга келип, баарын айтып берет. Халифтин сүйүнүчүнө да, күйүнүчүнө да сөз жеткизеле. Ал бошоп келген туткундарды көрүп, ар бир мусулман Абдуллах ибн Хузайфанын төбөсүн өбүүгө милдеттүү деп, аны биринчи болуп мен жасайм деп ордунан туруп барып, анын башынан өбөт. Умайр ибн Вахб. Чындыгында Умайр ибн Вахб мага өз балдарымдан да жакын болуп калды. Умар ибн Хаттаб. Умайр ибн Вахб ал-Жумахи Бадырдын жанындагы салгылашуудан аман эсен кайтканы менен ага мусулмандардын колуна түшкөн уулу калат. Мусулмандар Умайрдын күнөөлөрү үчүн уулун барымтага алып, Аллах элчисине саллаллаху алейхи вассалам жана анын сахабаларына жасаган карасанатайлыктары үчүн ырайымсыз кыйноолорго салат деп ал кооптонуп турган. Бир күнү Умайр таң эртек Каабаны айланып, андагы бут кудайларына сыйынмакка жөнөйт. Анда ал Аль-Хижрдин жанында олтурган Сафван ибн Умаяны көрүп, "Таң куттуу болсун, о Курайш башы" деп салам берет. "Айтканың келсин, о Абу Вахб" деп алик алат Сафван. "Кел сүйлөшүп отуралы." Умайр
Сафван ибн Умайянын жанына барып отуруп, экөө Бадырдын жанындагы салгылашуунун окуяларын, анын жаман бүткөн аягын эстеп сүйлөшө башташат. Алар Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын жана анын сахабаларынын колуна түшкөн туткундардын аттарын кайра бир санап чыгышат. Мусулмандардын кылычынан жан таслим болуп, Кулайыптын түбүндө чирип жаткан Курайш төбөлөрүн жоктоп муңканышат. Алар биздин эң жакшы адамдарыбыз эле, андайлар эми жок деп оор үшкүрөт Сафван ибн Умайя. Аның рас, Кудай турат дейт Умайр. Анан саамга унчукпай туруп, калп айтсам Кабанын ээси урсун. Эгер менин карыздарым болбогондо, менсиз балдарым кайыр сурап кетерин ойлобогонумда, Мухаммедти барып өз колум менен өлтүрүп, бул балени биротоло жок кылмакмын деп кошумчалайт. Анан үнүн акырын чыгарып, мен Ясрибке барсам, уулу үчүн келди деп менден эч ким шек да санабайт эле дейт. Сафван ибн Умайя мындай жакшы учурду колдон чыгарбай, Умайр бин Вахбтын сөзүнөн кармайт. Сафван ага борулуп, "Эй Умайр, кел сенин карыздарыңды канча болсо мен төлөп берейин. Балдарыңды болсо өз балдарыма кошуп алып чогуу тарбиялайын. Мен тирүүдө корболбос. Менин байлыгым алардын баарына кенен кесири жашашына жетет" дейт. Умайр, "Анда биздин сөздү экөөбүздөн башка бир жан билбесин" дейт. "Буга мен убада кылам" деп жооп берет Сафван. Умайр сыйынчуу жайдан Мухаммедке болгон, ага Аллахтын алкышы болсун, алоолоп күйгөн жек менен чыгат. Ал өз оюнун өтөөсүнө чыгууга жакшылап даярдана баштайт. Умайр бул жортуулдан кимдир бирөө шек санайт деп кыпындай да корккон эмес. Себеби туткунга түшкөн Курайштардын туугандары аларды кун төлөп бошотуп алуу үчүн Ясрибке барган учур көп эле. Умайр ибн Вахб кылычын курчутуп, ага уушубап коюуга буйрук берет. Анан жолго төбөсүн даярдатат. Аны алып келишкенде чөгөрүп ээрине минет да, кара ниети канын кайнатып, Мединага карай жол тартат. Мединага жетери менен Умайр Аллах элчисин саллаллаху алейхи вассалам табам деп түз эле мечитке көздөй жөнөйт. Мечиттин эшигине жакын жерге төбөсүн чөгөрүп жерге түшөт. Ошол учурда Умар ибн Хаттаб радиаллаху анху Аллахтын элчисинин саллаллаху алейхи вассалам бир нече сахабасы менен мечит алдында сүйлөшүп турган болот. Алар Бадырдын жанындагы салгылашуу тууралуу эскеришип, тутумга алынган Курайштар жана душмандын жоготуулары жөнүндө, мухажир жана ансар мусулмандардын иш-аракеттери менен эдиктери, ошондой эле аларга Аллах тартуу кылган ардактуу жеңиш жана душмандын башына түшкөн аясыз жеңилиш жөнүндө айтып жатышкан. Кокустан Умар артын карап, төбөсүнөн түшүп, кылычын куурчанып, мечитти карай жөнөгөн Умайр ибн Вахбты көрүп калат. Чочуп кеткен Умар, бул Умайр ибн Вахб деген ит Аллахнын душманы эмеспи деп кыйкырып жиберет. Аллах турат, ал мына жакшылык иш менен келген жок. Ал Меккеде бизге каршы бутпарастарды куруп, Бадырга чейин алардын тыңчысы болгон. Анан ал жанында тургандарга карап, тезирээк Аллахтын элчисине жетип, жанынан карыш жылбагыла. Бул жүзү кара пайгамбарга бир бале кылып жибербесин дейт. Умар пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга баарына мурда жетип келип, "О Аллахтын элчиси", мында кылычын асынып, Аллахтын душманы Умайр бин Вахб жүрөт. Ал жакшылык менен келбегенин билип турам дейт. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам аны мага алып келгиле дейт. Умайр бин Вахбтын жанына барып, аны желкеден алып, өз кылычынын тасмасы менен өзүн сыйыртмактап, ошол тээндө Аллахтын элчисине алып келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам аны көрүп Умарга Умайрди кое берип, өзү артка туруусун буйрат. Умар аны бошотуп, өзү артка чегинет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Умайр бин Вахбты карай басып, "Жакыныраак кел, о Умайр" дейт. Умайр жакындап жылып, "Таңың куттуу болсун" дейт. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам, "Аллах бизге сеникине караганда жакшыраак саламдашууну тартуулаган Умайр. Ал бизге саламдашуу катары тынчтык болсун деген сөздү буйруган. Бул сөз менен бейиштин жашоочулары бири-бири менен амандашат" дейт. "Калп айтсам Кудай урсун, сенин саламдашууң биздикинен анчалык деле ашып түшкөн жок" деп жооп берет Умайр. "Эмне максат менен келдиң, Умайр?" деп сурайт Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам. "Мен силердин колуңарга түшкөн туткунду бошотуп берүүнү сурап келдим. Мага ушул жакшылыкты кылып бергиле" дейт ал. "Ал дагы мойнуңдагы кылыч эмне? Чыныңды айт, Умайр" деп зекийт пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. "Эмне максат менен келдиң?" "Ушул эле максат менен келдим" дейт Умайр. Анда Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам, "Сен Сафван ибн Умайя экөөң Кабанын жанында олтуруп, өлтүрүлгөн Курайштар тууралуу сүйлөшүп жатып, сен, эгер менин карыздарым менен жаш балдарым болбогондо, барып Мухаммедти өлтүрүп келмекмин деп айттың. Сафван ибн Умайя болсо, сен ошентсең карыздарыңды төлөп берем, балдарыңды багууну мойнуна алды. Сенин айткандарың чындыкка кошпой жатат" дейт. Умайр бир саамга далдырап унчукпай калат. "Күбө болом, сен чынында Аллахтын элчиси экенсиң" деп жиберет. Анан минтип кошумчалайт. "Мурда, о Алла элчиси,
Сен айткандардын баары Алланын сөзү эмес, калп деп ойлочубуз. Сафван ибн Умайя экөөбүздүн сөзүбүз ал экөөбүздөн башка бир да жан уккан эмес. Калп айтсаң Кудай урсун. Муну сага Аллахтан башка эч ким айтпаганына ишендим. Аллахка даңк. Ал мени туура жолго, ислам жолуна салуу үчүн күч менен желкемен сүйрөтүп алдыңа алып келди. Андан соң Умайр Аллахтан башка Кудай жок, Мухаммад анын элчиси деп күбөлүк берип, ислам динин кабыл алат. Аллахтын элчиси болсо, ага Алланын алкышы болсун, өз сахабаларына бир тууганыңарга динин тастыктап, Куран үйрөткүлө, туткунун бошотуп бергиле дейт. Мусулмандар Умайр ибн Вахбтын исламга киргенин зор сүйүнүч менен кабыл алышат. Ал эми Умар ибн Хаттаб болсо кийин мен үчүн алгач Аллахтын элчисине келгенде Умайр ибн Вахбка караганда чочко жакшыраак болчу. Азыр ал менин айрым балдарыман да артык болуп калды деп айткан. Умайр өз жан дүйнөсүн ислам окуусу менен тазалап, жүрөгүн Куран нурларына толтуруп, өмүрүндөгү эң жакшы күндөрүн өткөрүп жатты. Бул ага ушунчалык кызык болгондуктан Меккени да, Меккедегилерди да унутуп калат. Ошол учурда көкүрөгү зор үмүткө толгон Сафван ибн Умайя Курайштар чогулган жерлердин баарына барып, силерге жакында укмуштай бир жакшы кабар келип, Бадырдын жанындагы салгылашуудагы жеңилишти да эсиңерден чыгарат деп айтып жүрдү. Ошентсе да күтүү созулуп, Сафван ибн Умайянын көкүрөгү улам барган сайын тынчсызданууга толо берет. Ысык чоктун үстүндө жүргөнсүп, бир жерге олтура албай калат. Умайр ибн Вахб тууралуу жолоочулар менен атчан төшөндөрүн сурамжыласа, бири да көңүл жылытарлык кабар айтып бере алышпайт. Акыры бир жолоочу Умайр исламды кабыл алганын айтып келет. Бул кабар Сафванды чагылган тийгендей дал кылат. Себеби ал бүт дүйнөнүн эли мусулман болгон күндө да Умайр ибн Вахб исламды кабыл албайт деп кебелгис ишенимде жүрчү. Өз динин жакшылап өздөштүрүп, эгесинин бир топ аяттарын жаттап болуп, Умайр ибн Вахб пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга келет да: "О Аллахтын элчиси, мен узак убакыт бою Алланын жарыгын өчүрүүгө аракет кылдым. Исламды туткандарга өтө чоң зыян келтирдим. Сен мени Меккеге барып, Курайштерди Аллага жана анын элчисине чакырууга мүмкүндүк бер. Эгер алар мага көнсө, өздөрүнө жакшы. Көнбөсө, мен алардын дининен мурда Аллах элчисинин сахабаларынын көрсөткөндөй эле кордукту көрсөтөм" деп айтат. Аллах элчисинин, ага Аллахтын алкышы болсун, уруксатын алып Умайр Меккеге келет. Сафван ибн Умайянын үйүнө барып: "О Сафван, чынында сен Меккенин жол башчыларынын бирисиң жана эң акылдуу Курайштардансың. Силердин ташка сыйынып курмандык чалууңарды кантип чыныгы дин деп ойлоп, ага ишенип отурасың. Мен болсо Аллахтан башка Кудай жок, Мухаммад анын элчиси экенине күбөлүк бердим" деп айтат. Меккеде Умайр Аллага чакырган улантып, көптөгөн адамдарды ислам жолуна алып келет. Умайр ибн Вахбтын эмгегинин кайтарымын Аллах Таала эселеп берип, жаткан жерин жайлуу кылсын. Бара ибн Малик ал-Ансари. Бараны бир да мусулман аскерлерине кол башчы кылып дайындабагыла. Анткени ал өз баатырдыгы менен бүтүндөй аскерди жиниктирип салышы мүмкүн. Умар ибн Хаттаб. Жаштарын саксайтып, түйдөктөшкөн, ыркыйган арык бул адам ушунчалык куник болгондуктан аны биринчи жолу көргөндөр дароо жүзүн буруп кетер эле. Ошого карабастан анын жапырт каптап кирип салгылашууда кырган душмандарын айтпаганда да, жекеме-жеке чыгып беттешүү менен о дүйнөгө узаткан бутпарастардын саны 100ге жеткен. Анын эрдиги тууралуу Фарук Умар, ага Аллах ыраазы болсун, өзүнүн жерлердеги башкаруучуларына Бараны бир да мусулман аскерине кол башчы кылып дайындабагыла. Анткени ал өз батырдыгы менен бүтүндөй аскерди жиниктирип салышы мүмкүн деп жазган. Бара ибн Малик ал-Ансари, Аллах элчисинин, ага Аллахтын алкышы болсун, кызматчысы Анас ибн Маликтин бир тууганы болгон. Эгер мен Бара ибн Маликтин бардык эрдиктерин санап чыксам, буга өтө көп убакыт кетип, баяныбыз ого эле узармак. Ошондуктан анын эрдиктеринин бири тууралуу гана айтсам, ал бардыгы тууралуу түшүнүк берет деп чечтим. Бул окуя асылзат пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дүйнөдөн өтөрү менен толгон араб уруулары Аллахтын дининен аны бир кезде кандай кабыл алышса, ошондой эле тездик менен баш тартып кирген биринчи сааттарда башталган эле. Мекке, Мединанын, Таифтин калкы ошондой эле өлкө боюнча чачылган бир катар уруулар гана исламга берилген бойдон калышкан. Ашкан чынчыл Абу Бакр радиаллаху анху бул селдей каптаган көзү көр козголоңдун жолуна кебелгис чеп болуп турган. Мухажирлер менен ансарлардан 11 кол түзүлүп, халиф алардын ар бирине туугарматып, динден чыккандарды кайрадан акыйкат менен укуктун жолуна салып, каршылык көрсөткөндөрдү кылычтап түзөө үчүн Арабиянын туш тарабына аттандырат. Өзгөчө көчөрүп чыккан жана саны боюнча да өтө көп дин саткындары жалган пайгамбар Мусайлима чыккан Бану Ханифа уруусунун адамдары болгон. Мусайлима өз туусунун алдына өз уруусунан жана башка союздаштардан 40 000 тажрыйбалуу жоокер жыйнаган эле.
Бул адамдардын көпчүлүгү Мусайлиманын артынан ага ишенгенден эмес, өздөрүн уруучулдук сокур сезим менен гана ээрчиген. Алардын айрымдары Мусайлиманын калпычы, ал эми Мухаммеддин туура экенине күбөлүк кылабыз. Ошентсе да түштүк араптарынан чыккан калпычы тууганыбыз бизге түндүк араптардан чыккан чынчыл жана таза арабтан жакшыраак деп айтышкан. Мусайлиманын аскерлери мусулмандардын ага каршы жөнөтүлгөн Икрима ибн Абу Жахил баштаган биринчи колун жеңилишке учуратып, чегинүүгө аргасыз кылган. Ашкан чынчыл халиф Абу Бакр, ага Аллах ыраазы болсун, Халид ибн Валид баштаган ансарлар менен мухажирлердин эң мыктылары топтолгон экинчи колду аттандырган. Эки колдун тең алдында эң мыкты мусулман баатырлары тобу менен Аль-Бара ибн Малик аль-Ансари салгылашкан. Эки армия Намама жеринде Надждда беттешет. Бир аз убакыттан соң Тараза ташы Мусайлима менен анын тарапкерлери жакка ооп, мусулман аскерлери алдыстап калат. Душмандын кысымы менен мусулмандар чегине баштайт. Мусайлиманын тарапкерлери Халид ибн Валиддин чатырына чабуул коюшат. Алар чатырды жыгып, жерге сүйрөп алууга жетишет. Мусулмандардын бири коргоп калбаганда, андагы Халиддин аялын өлтүрүп кетишмек эле. Ошол учурда мусулмандар өтө олуттуу коркунучка кириптир болгонун сезишип, эгер алар Мусайлимадан бир жолу да жеңилсе, анда адамдар шериги жок бир Аллага сыйынуудан баш тартып, Ислам Аравияда өз жашоосун токтоторун билишкен. Мына ошол оор кырдаалда Халид өз аскерлеринин арасында жүрүп, алардагы атаандаштыкты арттыруу үчүн мухажирлерди ансарлардан, бедуиндерди болсо ал экөөнүн тең бөлүп кайра уюштуруп чыккан. Бир атанын бардык уулдары бир туунун алдына биригип, салгылашта ар бир согуштук топтун эрдиги айкын сыналып турган. Мындайча уюмдашууда мусулмандарга каршы урулган башкы сокку кайда экени да оңой аныкталган. Каршылашкан эки тараптын ортосунда айыгышкан кандуу согуш жүргөн. Мындай согуш мусулмандардын согуш тарыхында али боло элек. Мусайлиманын жоокерлери майдан талаасында укмуштуудай эрдиктерди көрсөтүшүп, кандай жоготуу болсо да чыдап, кадиксиз өлүмгө башын байлашкан. Мусулмандар да өз тарабынан санжыралуу сансыз баатырдыктарды жасашкан. Алардын баарын жыйнап жазса, эң сонун бир чоң тарыхый эпопея болмок. Ансарлардын туу көтөргүчү Сабит ибн Кайс ушул китепте анын өмүрү тууралуу атайын бөлүм да бар. Өзү үчүн аң казып, тирүү өлүк сымал кепинге оронуп, аңга тизесине чейин түшүп, душман келип кылычтап өлтүрүп кеткиче өз элинин туусун коргоп сок-союп тура берген. Умар ибн Хаттабтын бир тууганы Заид ибн Хаттаб мусулмандарга кайрылып: "О адамдар, душманыңарды тиштенип туруп талкалап алга жөнөгүлө. О адамдар, калп айтсам Аллах турат. Мусайлима талкаланмайынча мен бир да сөз сүйлөбөйм. Же болбосо Аллахка барып, ага өз жүйөмдү айтып берем" деп кыйкырган. Ошентип ал душманды карай атылып барып, катылып, акыры жан таслим болгончо салгылашкан. Мухажирлердин туусун Салим Мауля Абу Хузайфа көтөргөн. Бирок жоокерлер анын ал кетип калабы деп чочулап, согушта сенден озуп кетебизби деп кооптонуп жатабыз дешсе, ал эгер салгылашта силер менден озуп кетсеңер, анда мен Курандын жаман алып жүрүүчүсүмүн деп жооп берген. Ошентип ал душманга итилгидей тийип, баатырларча курман болгуча салгылаша берген. Ошентсе да бул эрдиктердин баары Бара ибн Маликтин баатырдыгынын жанында даражасы түшүп калат. Салгылашуу эң жогорку чегине жеткенин көргөн Халид ибн Валид Бара ибн Маликке кайрылып, аларга эми сен бар, ансарлардын үмүтү дейт. Бара өз адамдарына келип: "О ансарлар, бириңер да Мединага чегинип баруу тууралуу ойлобогула. Бүгүндөн баштап силер үчүн Медина жок, бир Аллах жана бейиш гана бар" деген чакырык салат. Анан артынан ансарларды ээрчитип, бутпарастарга чабуул коет. Бара кылычтап кырган душмандын арасы суюлуп, аяусуз чабылган баштары топулдап жерге түшөт. Мусайлима менен анын тарапкерлеринин үрөйү учуп, ошол жерде ошол күнү кыргынга учураган кишилердин көптүгүнөн өлүм багы деп аталып калган бакка кирип атышат. Ал өлүм багы тегеретте бийик дуалдар менен курчалып, ичи бак шакка толгон чоң жай эле. Мусайлима өзүнүн миңдеген тарапкерлери менен ошол дуалдын ичине кирип, дарбазасын жаап бекинип алат. Бийик дуалдардын артынан Мусайлиманын желдеттери мусулмандарга карай жаа огун жамгырдай жаадырат. Ошондо мусулмандардын кабыланшери Бара ибн Малик алдыга чыгып жоокерлерге кайрылып: "О адамдар, мени калкандын үстүнө салып, найзаңар менен көтөрүп, дарбазага жакын жерден дуалдан ашырып жибергилечи. Мен же өлөм, же силерге эшикти ачып берем" деп кыйкырат. Көз ачып жумганча тыржыган арык Бара ибн Малик калканга конуп, аны ондогон найзалар менен өйдөгөлдүрүшүп, өлүм баганын ичине Мусайлиманын аскерлери кайнаган жерге дуалдан ашыра ыргытып жиберишет. Бара душманга асмандан түшкөн чагылгандай тийип, дарбаза алдында түрү укмуштуудай каршылашып кирет. Бара ондогон душмандарын өлтүрүп,
өзүнүн да 80ден ашуун жерине кылыч менен найза тийип жарадар болгонуна карабай, дарбазаны ачып жиберүүгө жарайт. Өлүм багына дубалдардан да ашып түшүп, дарбазадан да чууруп кирген мусулмандар дин душмандарын аяусыз кырышат. Бул салгылашта дээрлик 20 миңге жакын бутпарас, анын ичинде Мусайлама да өлтүрүлөт. Оор жарадар Бара ибн Маликти дарылоо үчүн өз турагына алып барышат. Халид ибн Валид дарыланып жаткан Бараны күзөтүп, 1 ай бою лагерде калган. Акыры Аллах Бара аркылуу мусулмандарга жеңиш тартуулагандай эле, ага да сансыз жараттын айыгуу жакшылыгын белек кылат. Бара ибн Малик ал-Ансари өлүм багынан кийин да Аллах үчүн жан кыйып шейит болууну көксөгөн. Өзүнүн көксөгөн максатына жетип, асылзат пайгамбар менен ага Аллахын алкышы болсун, жолугушуу үчүн ал Бара салгылашуу сайын салгылашууга катыша берген. Акыры Персиядагы Тустар үчүн салгылашуу күнү келип жетти. Мусулмандар ири чептердин бирине бекинген перстерди курчоого алышкан эле. Курчоо күндөн күнгө бекемделип, убакыт өткөн сайын перстердин абалы оорлой берген. Алар чеп дуалдардын үстүнөн учунда отко кызылтылган болот илмектери бар чынжырларды ыргытышкан. Илмектер мусулмандардын денесине тызылдап жабышып, аларды өйдө көтөрүшкөндө же өлүк, же жарым өлүк болуп чыккан. Мындай илмектердин биринде Бара ибн Маликтин иниси Анас ибн Малик илинген. Аны көрөөрү менен Ал-Бара дуалга секирип, иниси илинген чынжырга жабышкан. Илмекке жетип, аны инисинин денесинен ажыратууга аракет кылган. Колдору шыпырылып күйгөнүнө карабай, инисин куткарып алууга жараган. Ошентип экөө жерге түшкөндө анын колдорунун эти күйүп бүтүп, сөөгү гана калган болот. Ошентип, ал кармашта Бара ибн Малик ал-Ансари Аллахтан шейит кылып жанын алууну ботодой болсо суранат. Аллах анын үнүн угуп, Барага эгеси эңсеген баатырлардын курмандыгын берет. Аллах Баранын жүзүн бейиште жарык кылып, өз пайгамбары Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам менен коңшу кылсын. Амин. Арабтардын жесири Умму Салама. Умму Салама. Умму Саламанын ким экенин билесиңерби? Анын атасы Махзум урусунун эң белгилүү жана кадыр барктуу төбөлдөрүнүн бири болгон. Андан сырткары ал эл ичинде марттыгы менен айырмаланган чанда бир арабтын бири эле. Ошонусу үчүн аны жолоочулардын жолдошу деп да аташкан. Себеби ага келген же аны менен жүргөн жолоочу ким болбосун, жолуна тамак аш камдабай койсо деле болот эле. Анын дүйнөсү алгачкы 10 мусулмандын бири Абдулла ибн Абд ал-Асад болгон. Ага чейин исламды ашкан чынчыл Абу Бакыр, ага Аллах ыраазы болсун, жана 5 манжа менен саналар кичинекей топ гана кабыл алган. Бул аялдын аты Хинт эле, бирок аны баары Умму Салама деп билишчү. Бул ылакап аты акыры анын өз ысымын унуткарган. Умму Салама исламды күйөөсү менен бирге кабыл алып, ал да алгачкы мусулман аялдардан болуп калган. Умму Салама эри экөөсү исламды кабыл алганы тууралуу кабар тарап тарай электе эле Курайыштар ичинде кыжырлангандардын ызы-чуусу башталат. Башкаларга сабак болсун үчүн аларга каршы болуп көрбөгөндөй жамандап кордоо уюштурулат. Ошентсе да алар баарына чыдап, чыныгы эрдик менен туруштук берет. Акыры кордоолор менен куугунтук мусулмандар үчүн адамчыдагыс абалга жеткенде, Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам аларга мекенди таштап Эфиопияга кетүүгө уруксат берет. Ошентип, Умму Салама эри экөө мухажирлердин биринчи болуп тобунда калышат. Экөө бөтөн жерде, Меккедеги өз үйү, өлөң төшөгү жок, андагы шаан шөкөт менен аттуу баштуу туугандары жок, Аллахтын гана жакшылыгы менен ырайымын тилеп калышат. Эфиопия негусу камсыз кылган коргоого ага бул үчүн Аллах бейишти белек кылган. Карабай, Умму Салама жана башка мухажирлер өз мекенин эстеп, ак эткенден так этишет. Алар баарынан да кеп-кеңеш айтып, туура жолго салган Алла элчисинин ага Алланын алкышы болсун, жанда болбогонго өзгөчө кабатыр болушат. Мындай абал Умму Салама менен анын күйөөсүн айрыкча кайгыга салат. Анан Меккеге мусулмандардын саны бир топ көбөйүп калганы тууралуу кабар Эфиопиядагы мухажирлерге жете баштайт. Хамза ибн Абдул-Муталиб менен Умар ибн Хаттабтын ислам динине кириши алардын күчүн да, кайратын да, туруктуулугун да арттырат. Курайыштар аларды куугунтуктаганын басаңдатат. Ошондон улам эл жерин сагынган мухажирлер кайра кайтып келмек болушат. Алардын алгачкы тобунда Умму Салама менен күйөөсү да бар эле. Ошентсе да кайтып келгендер тез эле өздөрү уккан кабардын бир топ апыртылгандыгын билишет. Хамза менен Умар исламды кабыл алып, мусулмандар бир кадам алга таштаганы Курайыштардын андан ашкан каршылыгын жаратат. Бутпарастар миң түркүн айла амалдар менен мусулмандарды кыйнап, коркутуп, үркүткөнүн күчөтөт. Алар буга чейин кулагы угуп, көз көрбөгөн кара ниеттиктерге кириптер болушат. Ушундай шартта Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам өз сахабаларына Мадинага жер которууга уруксат берет.
Салама күйөөсү экөө Курайштардын азабынан динин да, өздөрүн да сактап, жер ойгон алгачкы топтун ичинде болууну жетишет. Ошентсе да, Салама менен күйөөсүнүн жер которуусу алар ойлогондой оп-оңой эле болбойт. Бул иш ушунчалык оор жана кайгылуу болуп, эч нерсе менен салыштыргыс азаптарга алып келет. Кандай болсо да, ал азапты Саламанын өзү баяндап беришине мүмкүнчүлүк түзөлү. Аны ким андан күчтүү, андан терең сезип, андан да так, андан да жеткиликтүү айтмак. Салама минтип баштайт. Мединага жол тартмак болуп, Абу Салама төө коомдоп, ага мени мингизип, уулубуз Саламаны алдыма өңөрттү. Ошентип эч ким менен, эч нерсе менен иши жок, биз минген төөнү жетелеп жөнөдү. Биз Мекке шаарынын чегине чыга электе, менин уруум Бану Макзумдун бутпарастары алдыбызды туруп Абу Саламага: "Эгер сен өз жаныңды түбүнө өзүң жетип жаткан болсоң, анда бул аялдын, сенин аялыңдын буга эмне тиешеси бар? Ал биздин уруунун кишиси. Аны биз эмне үчүн сенин башка жакка алып кетишиңе мүмкүндүк беришибиз керек экен?" деп жабылып талап, мени күч менен ажыратып калышты. Күйөөмдүн уруусу Бану Абд ал-Асаддын кишилери уулум экөөбүздү магзумчулар туткундап алганын көрүп, алардан 5 бетер жиндеп, "Биздин уруулаштан силер күч менен тартып алган баланын силерге калышын биз эч кандай көтөрө албайбыз. Ал биздин уулубуз жана биз анын камкорчусубуз" деп туурадан чыгышты. Андан соң эки тарап уулум Саламанын капталашкандай талашып, бир колун чыгарып салышты. Ушунун баары менин көз алдымда болуп жатты. Акыраны Абыл ал-Асад уруусунун кишилери жулуп кетишти. Ошентип карманча тонолуп, кара башым кокоюп, жалдырап кала бердим. Күйөөм өз дини менен жан дүйнөсүнүн чакырыгынын улай Мединага кетти. Тамтыгы кетип, julмаланып, ооруп окшуп боздогон уулум болсо Абд ал-Асад уруусунун адамдарында калды. Мени биздин Бану Макзум уруусунун кишилери кармап алып кетишти. Ал 2 саатта күйөөмдөн да, уулумдан да ажырадым. Ошол күндөн баштап, ар бир таңда ошол шойкон болгон жерге келип, түн киргенче олтура берчүмүн. Уулум менен жарымдан ажыраган ошол ирмемдер кайра-кайра көз алдыма тартылаар эле. Өпкө-өпкөмө батпай болоктоп, ыйлап, боздоп күн кечирүүчүмүн. Ошентип, дээрлик 1 жыл же ошого жакын убакыт жүрдүм. Бир күнү мени ал жерден авамдын уулу көрүп, боору ооруп, каңырыгы түтөп, уруулаш туугандарга барып айтат: "Бул шордууну кое берсеңер боло. Силер аны күйөөсү менен баласынан ажыратып, эмне жакшылыкка жетесиңер" деп. Анан тигилердин ырайымын көшөрүп суранып жатып, акыр жүрөгүн агартып, алардын мага карап: "Эгер кааласаң эриңе кете бер" деп айтуусуна жетишет. Бирок уулумду, кичинекей боо иретимди Меккеде Бану Абд ал-Асад уруусунун адамдарына калтырып, кантип мен Мединага күйөөмө барат элем? Кичинекей чүрпөмдү Меккеге таштап, аны кандай күнгө туш болгонун укпай көрбөй Мединага кетсем, кантип кайгы капам азайып, көз жашым кургамак? Менин көкөйүмдү эмне кескенин аңдап билген адамдар да табылды. Алар абалымды түшүнүп, мен тууралуу Бану Абд ал-Асад уруусунун адамдары менен сүйлөшүп, алар акыры ыкка көнүп, уулум Саламаны кайтарып беришти. Мени менен кошо жолго чыкчу киши табылгыча, Меккеде күтүп отура берүүнү караманча каалабадым. Эриме жеткиче дагы бир балай болуп кетеби деп корктум. Төөнү камдап, уулумду өңөрүп, жалгыз жолго чыктым. Ошентип, Мадинага күйөөмө жөнөдүм. Жанымда Аллах жана уулумдан башка эч ким жок эле. Меккеден 3 миль узап, Танаимге жеткенде Усман ибн Талхага жолуктум. Ал: "Кайда жол тартың, о жолоочулардын жолдошунун кызы?" деп сурады. "Күйөөмө Мадинага баратам" дедим мен. "Кантип жалгыз баратасың? Чын эле жаныңда эч ким жокпу?" деп сурады ал. "Калп айтсам, Аллах бар. Менин жанымда Аллахтан жана кичинекей уулумдан башка эч ким жок" дедим мен. "Калп айтсам, Аллах турат. Мен сени эч качан Мадинага жеткиче жалгыз койбойм" деп жиберди ал. Ошентип, ал мен минген төөнү чылбырдан алып, алдыга түштү. "Калп айтсам, Аллах бар. Андай ак пейил, таза жана айкөл сапарлашты өмүрү көргөн жокмун. Биз өргүүгө токтогондо, ал менин төбөмдү чөктүрүп коюп, өзү нары басып кетчү. Мен төөдөн түшкөндөн кийин гана кайра келип төөнү тургузуп, жакын жердеги даракка байлачу. Анан ал мен отургандан башка дарактын түбүнө барып көлөкөлөп жатчу. Жолго чыгаар мезгил келгенде Усман төөнү комдоп, жетелеп келчү. Анан ал менден алыстап басып кетип, "Олтур" дечү. Мен төөгө минип алгандан кийин гана кайра келип, аны чылбырдан алып жол тартчубуз. Биз Мединага жеткенге чейин Усман ошол жүрүм турумун өзгөрткөн жок. Мадинанын кире беришиндеги Амр ибн Ауф уруу жашаган Куба турагына келгенде ал: "Сенин эриң ушул кыштакта. Аллах жолуңду ачып, жакшы бар" деди да өзү шарт бурулуп кайра Меккени карай кетти. Узакка созулган ажырашуудан соң бөлүнгөн үй бүлө кайрадан бирикти.
Умму Салама жарын тапты. Абу Салама аялы менен уулун көрүп, төбөсү көккө жетти. Андан кийинки окуялар ойго келбеген тездик менен өнүктү. Андан соң Бадырдын жанындагы салгылашуу болуп, ага Абу Салама да катышып, мусулмандар эң сонун жеңишке жетишти. Бадырдан кийин Ухудтун жанындагы салгылашуу болуп, анда Абу Салама баатырдык көрсөтүү менен катар оор жарадар болуп кайтты. Ал көктүк менен дарыланып, акыры айыга баштагандай болот. Бирок айыгышы узакка созулуп, сырткы жарат ичке түшүп кетет. Ал күтүүсүздөн ачылып, Абу Салама төшөк тартып жатып калат. Дарыланып жатканда ал аялына минтип айтат. О Умму Салама, мен Аллах элчисинин мындай дегенин уккам. Эгер кимдир бирөөнүн башына жамандык келсе, ал биз Аллага гана тааныкпыз жана ага гана кайтып барабыз деп, анан о Аллах, мен бул жамандыкты кыңк этпей кабыл алдым. О Аллах, мунун ордун мындан артык жакшылык менен толтуруп бер деп сурасаң, Аллах сенин өтүнүчүңдү сөзсүз аткарат. Абу Салама ооруп төшөктө жаткан күндөрдүн биринде аны Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам келип көрөт. Ал кайра кеткиче Абу Салама үзүлөт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам аруу колдору менен досунун көздөрүн жабат. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам асманды карап колдорун жайып, "О Аллах, Абу Саламанын билип билбеген күнөөлөрүн кечип, өзүңө жакындат. Анын жоготуусунун ордун балдары менен жакындарына толтуруп бер. О аалам эгеси, бизден жана андан кеткен күнөөлөрдү кечир. Анын кабырын кең жана жарык кыл" деп дуа кылат. Умму Салама Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам тууралуу Абу Салама айтып бергенди эстеп, "О Аллах, мен сенден келген бул жамандыкты кыңк этпей кабыл алдым" деп айтып, бирок "О Аллах, мага мунун ордун мындан артык жакшылык менен толтуруп бер" деп айтууга тили күрмөлбөй турду. Абу Саламадан артык кимдир бирөөнүн болоору анын ой туюмунан сырт эле. Ошентсе да Умму Салама ооз учунан бул дуаны аягына чыгара айтты. Мусулмандар Умму Саламанын кайгысын болуп көрбөгөндөй тең бөлүшүп, аны арабтардын жесири атка кондурушту. Мадинада анын канаты чыга элек чымчыктарга окшогон балдарынан башка эч бир жакын тууганы жок болчу. Мухажирлер менен ансарлар Умму Салама өздөрүнүн ичинен бирөөгө күйөөгө чыгат го деп ойлошту. Анын Абу Саламага карата аза күтүүсү аяктаары менен эле ашкан чынчыл Абу Бакыр радиаллаху анху жуучу түшөт. Бирок Умму Салама ага күйөөгө чыгуудан баш тартат. Анан Умар ибн Хаттаб радиаллаху анху күйөөлөп келет. Бирок Умму Салама анын сунушун дагы четке кагат. Андан соң Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам өзү келет. Ага Умму Салама, "О Аллахтын элчиси, менин 3 сапатым бар. Мен өтө кызганчаак аялмын. Сен ошого ачуулансаң, ал үчүн Аллах мени жазалайт деп корком. Анын үстүнө менин жашым да өтүп калды. Анан балдарым да бар" дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам минтип жооп берет. "Сен ашыкча кызганчаак экениңди айттың. Бирок мен кудуреттүү Аллахтан сени бул сапаттан ажыратууну сурайм. Сен жашың тууралуу айттың, бирок сен экөөбүз тең элебиз. Балдарыңды болсо өзүмдүкү деп эсептейм." Ошентип Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам Умму Саламаны аялдыкка алат. Ушунун өзү Аллах Умму Саламанын дубасын угуп, аны Абу Саламадан артык күйөөгө чыгарып, жоготуусунан артык жакшылык берген эле. Ушул күндөн тартып Макзум уруусунан чыккан Хинд жалгыз гана Саламанын энеси эмес, бүтүндөй момундардын энеси болуп калды. Аллах Умму Саламага ыраазы болуп, бейиштеги сулуулукту жана өзүнүн мээримин берсин.